Бул мыйзамсыз курулган деп 10 күн болду, бузуп кетишкен. Негизи айтылганда сразу эле бузуп, буларда тазалап алып кетебиз деп анан эми жатат 10 күндөн бери бияктын баары эч ким тазалабай эле. Бул Бишкектен Абдрахманов, Скрябин көчөлөрүнүн кесилиши. Жергиликтүү соодагерлер бомба түшкөндөй эле абалда калдык деп нааразы. Чакан дүкөн иштеткен Айгүл Кадырбаева шаар бийлиги анын жарнагын жана чатырын мыйзамсыз деп бузуп кеткенин айтат. Ана мотор сыртка молорун сатпасам мен арендам чыкпайт. Еще свет кымбаттады, аренда кымбаттады, патент кымбаттады, еще плюс патентке кошо толтура нерселер кошуп салды. Бул жерде кичине мына берсин бар эле, жарнамам бар эле, Шамил деген магазин, ошону мен 40 000 сомго жасап тургам. Уже модерим мен 40 000 сомго жасап тургам. Уже мен бул эмнелерге 10 000 сомдон албасын деп 10 000 сом алда фактым бар. Бүт фактым менен отурам. Мен себебегине көп күйдүм чоңгуз, аябай көп күйдүм менчи. Чын айтканда мына 100 000ден ашып кетти модермечи. Бузуп салышты. Мыйзамсыз курулуштарды бузуу иштери Бишкектин 3 борбордук көчөлөрүндө, Абдрахманов көчөсү, Манас жана Чуй проспекттеринде болуп жатат. Акыркы айларда Бишкектин борбор көчөлөрүндө мына ушул өңдүү жарым-жартылай бузулган имараттарды көп эле көрүп калчу болдук. Ушул тапта Бишкек мэриясынын мыйзамсыз курулуштарды жана көрнөк жарнактарды алуу аракеттери 9-Кичи районунда активдүү жүрүп жатат. Бул Грузия кафеси акыркы 4 жылдан бери иштеп турган, ал эми акыркы 1 жумадан бери анын кире бериши мына ушундай жарым-жартылай бузулган абалда жатат. Кафенин администратору террасаны бузуу иштерин өзүлөрү колго алууга мажбур болгонун айтты. Начали ломать, мы попросили, чтобы мы сами аккуратно демонтировали. Буга чейин мэриядан техника менен келип, биздин фасадты талкалай башташты. Биз өз алдынча бузалы деп сурануу атып алып калдык. Өз алдынча абайлап бузуп жатабыз. Баарын талкалаткыбыз келген жок. Биздин коңшу дүкөндөрдүн чатырларын талкалап жатканын көрүп, жүрөгүбүз ооруду. Бул өтө оор тиет экен. Ишкерлер ыйлаган бойдон калууда. Анткени мунун баары биздин убактыбыз, эмгегибиз, акчабыз менен жасалган. Эми качан булар кайра калыбына келтирилет, эч ким билбейт. Светлананын айтымында алар кафени ижарага алып иштетишет. Бузуу иштеринен кийин кафенин аянты кыскарып, чаң тополоңдон улам кардарлардын саны азайып, бир нече кызматкер жумуштан кыскартылган. Эми жалпы кафенин иши солгундап, жакын арада такыр эле жабылып калышы да толук мүмкүн экен. Ал арада шаар бийлиги 14 августта ушул эле 9-Кичи райондогу жарнактарды алуу иштерин улантты. Расмий маалымат боюнча жыл башынан бери 4635 объект бузулган. Анын ичинде жеңил типтеги курулуштар, капиталдык курулуштар жана көрнөк жарнактар бар. Мунун негизинде 69 000 чарчы метр муниципалдык жер бошотулган. Бирок бул аянттар кайра эле тиешелүү департамент тарабынан мыйзамдуу түрдө ижарага берилери маалым болду. Эми мен айтып кетишим керек, бул жанагы демонтаждоо иштери, бул деген бул орус тили менен айтканда крайний мера, себеп дегенде бул иштер, демонтаждоо иштери башталардан мурда, мен жана жогоруда айтып кеткендей, билдирме баракчалар берилет, билдирме баракчалардын талаптары жазылат, мөөнөттөр берилет, ошо мөөнөттөрдө өз ыктыяры менен албаганда гана келип биз ушу демонтаждоо иштерин баштайбыз да. Башкы максат ушу шаардыбыздын бир көрктөндүрүү маселеси, бүгүнкү күндө бирдиктүү бир эскизге келтирүү максаты, бүгүнкү күндө Бишкек башкы архитектура тарабынан бирдиктүү бир эскиз иштеп чыгып даярдалган. Ошону мына элдерге көргөзүп атабыз. Ошого бир калыбына келтирүү. Сначала вы дизайн разработаете. Алгач айтып жаткан дизайнын иштеп чыксын, бизге берсин, элге көрсөтсүн эмне пландалып жатканын. Анан бузуп талкаласын да. Мен азыр өз ыктыярым менен алып койдум. Кечинде кайра илип алам. Жарнамасыз иштемек белем. Повешу снова. Ишкерлерге алдын ала эскертүү, билдирүүлөр берилип, алар кулак салбаган соң гана демонтаж болуп жатат дейт шаар бийлиги. А бирок ишкерлер муну төгүндөп жатышат. Билбейм, мен көрө элекмин, уведомление менен тааныша элекмин. Эгерде таанышса алмакпыз. Мен да азыр алдырууга даярсызбы? Эми алгыла деп атпайм, айла жок, эмне кылабыз мындай техникалар менен келип атпайм. Если надо узаконить, ради бога. Мыйзамдаштырууга каршы эмеспиз. Болгону бир жума убакыт бергиле деп суранып жатам. Баарын жасап келели деп. Биздин кызыл китебибиз да колубузда турат. Эми жарнактарга өзүнчө уруксаат кагаз сурап калышыптыр. Албай тургула, бир жума бергиле деп атам. Биз 21-кылымда жашап жатабыз да. Жапайычылык жолу менен баарын алып талкалап жатышпайбы? Взять и все по дикому срывать. Бул иштер качан жыйынтыкталып, шаар качан көрктөндүрүлүп бүтөөрүн айтуу кыйын. Анткени учурда борбордук 3 көчөдөгү иштер аягына чыга элек. План боюнча бул иштер Бишкектин бардык аймактарында аткарылышы керек.
Демонтаждан кийин калган таштандылар четинен тазаланып жатканы белгиленди. Айтматов көчөсүндөгү бир нече көп кабаттуу үйдүн тышкы фасадтары жаңыланды. Ишкерлер бузулган көрнөк жарнактарды мэрия сунуштаган эскиздерге ылайык өз каражатына жаңылашы керек. Биринчи таштан өйдө жагын мэрия тараптан мындайча айтканда ошол эле башка ишкерлердин колдоосу менен ошолордун спонсордук жардамдары менен биз жасап келатабыз. Кайсы бизнесмендер жардам берип атат? Айта аласызбы? Азыр учурда чоң кайсы? Эми көбүнчө бул компаниялар эми курулуш компаниялары, алар деле эми баягы өздөрүн атагыс деле келгиси жок болгон эле бизге келип, биз сурандык, ушундай жардам бергиле дегенде келип жардам берип атышат. Вице-мэр 30 жылда Борбор калаанын келбетине дээрлик көңүл бурулган эмес деген ойдо. Айтымында мыйзамсыз курулуштар боюнча тиешелүү органдарга буга чейинки бийлик өкүлдөрүнүн үстүнөн арыздар жазылып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Тергөөнүн кызыкчылыгы болобу, ошондой эле тергөөгө чейинки текшерүүнүн кызыкчылыгы болобу, ал боюнча баягы конкретный бир фамилияны айтып же бир чоң фамилиялар барбы? Объектилерди эми айткан туура эмес болуп калат. Бирок анын ичинде чоң фамилиялар дагы бар, мурунку жетекчилер. Ал эми ишкерлердин наразычылыктары боюнча албетте ишкерлердин наразычылыгы дагы бар. Биз бирок айта кетчү нерсе, биз ал ишкерлердин ишмердүүлүгүнө эч качан каршы болбойбуз. Болгону биз ошол көчө тарапта жайгашкан жана муниципалдык жерде жайгашкан гана мыйзамсыз курулуштарды алып атабыз. Болгону эле биз ишкерлерден сурана кетет элек, ошол кирүү топторун бир дизайнда кылса, жана ошондой эле эч кандайдыр бир навестерди кошуп албаса. Бул иштер министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Борбор калаанын курулуш секторун калыбына келтирүү тапшырмасынын негизинде аткарылып жатканы белгилүү болду. Жазгүл Гембердиева, Алишер Болотбек уулу, Азаттык.